Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de asa en tekrahu şey'a ve huve hayrul lekum ve asa en tuhibbu şey'a ve huve şerrul lekum. Siler bir nerseni bol bosun dep, bir nersenin bolusun jaman görösüңөр. Uşu bol boyle koysa eken dep jaman görösüңөр. Biroq siler üçün mümkün anda jakşılıklar bardır. Bir nerseni bolsa eken dep jantalaşıp jakşı görösüңөр. Uşu nerse bolup kalsa eken dep biroq anda siler üçün mümkün jamandıklar bardır deyt. Urmatlı bir toğan, bul dünyaga jaralganda taqdırga ırazı boluu, bul imanның bir bölükçösü bolot. Kimibizden taqdırыбызга emne жазса, Allah subhanahu wa ta'ala şunu taqdırı kılıp жазıptır dep ırazı bolsok, Allah subhanahu wa ta'alanın jakşılıklarынан bizdi göstöy jayt. Жоқ, тағдырға наразы болып, мен эмне кылган үчүн Алла Таала мени ушундай кылып койду, мен эмне кылган үчүн мени кедей кылды, же мени эмне кылган үчүн мага бийлик бербей койду, мен эмне кылган үчүн ушул нерседен кур калтырды деп дайыма тағдырға наразы болгон адам бир гана жамандык жолдо баскан болот, тозоктун жолунда баскан болот. Илгери бир падыша болгон экен. Ушул падыша мергенчилик, аңчылыкты аябай жакшы көргөн экен. Анан дайыма аңчылыкка чыкканда бир жакшы көргөн вазирин алып алат экен. Вазири ушундай иман, ушундай тагдырга ишенген, ушундай тарбиялуу, акылдуу вазир болгон экен. Бир гана ошону алып аңчылык кылат экен. Аңчылыкка кетип атканда бир нерсе болуп аты мүдүрүлүп кетсе дагы мунун артында жакшылык бар падышам дейт экен. Bir жерде bir жаман нерсе болса да мунун артында жакшылык бар. Дайыма ушул сөз оозунан түшпөйт экен. Bir günü padışa uşentip durup, jaasına oqtu uштап, uşentip bir kanjar, kurş bıçak menen uштап atıp ушундай сөймөйүн kesip alat экен. Ошол учурларда да сөймөйүнөн шаркырап аккан kandı tаңып atıp da, padışam кайгырбаңыз. Мунун артында бул дагы bir жакшылыктын ишараты, жакшылык бар десе, бак жаны ачып турган падыша ушундай жини келип, сен ушундай колумду кесип алсам жакшылык бар деп мени шылдыңдайсың деп анан муну зынданга ыргыткыла деп зынданга салып салат. Зынданда жатып калат, падыша болсо колу айыгат. Баягы мергенчиликти жакшы көрөт, аңчылыкты жакшы көргөн падыша жанына эч кимди албай өзү гана аңга чыгат экен. Ошентип мергенчилик кылып жүрсө, бир токойдо ошол учурларда ушундай тоо ташка сыйынган ушундай бир коом болгон экен. Алар да аңчылык кылып жүрүп, киши таап алат экен, падышаны таап алышат. Алардын өзөлөрүнүн ишеничинде ушундай экен, аңчылыкта жүрүп жаныңдан астыңдан bir kişi таап ала турган болсоң, ошону мууздап курбанчылык кылуу деген ишеничи бар экен. Бул кишини курбанчылык кылалы деп алып барса, минтип жаткырып атканда эле баа сөймөйү жок. Бул мүчөсүнөн бирөө кем экен, бул курбанчылык болбойт деп туруп анан баа падышаны бошотуп жиберген экен. Бошотуп жибергенден кийин падыша ойлонуп, баягы вазирим, ушунун артында жакшылык бар деп айтпады беле, чын айтыптыр деп анан зындандан бошотот экен. Бошотуп келип туруп, вазир мени кечирген, сени ушундай ачуума алдырып туруп, кан шаркырап, мүчөмдү кезип алып кан шаркырап атканда ушунун артында жакшылык бар деп айтканыңа жиним келип, зынданга салып салдым. Мен кечирим сурайм деп кечирим сураган учурларда падышага, падышам, сизге рахмат деген экен, мени зынданга салып койгонуңуз. Мени зынданга салып койгондо менин жаным ачыды, бир аз кыйналдым. Бирок зынданга болгонумда жакшы болгон экен. Эгер зынданда болбогонумда, сиз менен дагы аңга, сиз менен дагы ушул мергенчиликке чыгат элем. Тегилер кармайт эле, барганда сиздин сөймөйүңүз кесилди деп сизди куткарат эле дагы, мени курбан чалып салат эле. Ошон үчүн ар бир нерсенин артында жакшылык бар деген экен. Урматтуу бир тууган, жашообузда дагы ушундай таризде жашайды. Эч нерсеге кайгырбайлы. Аллах кылып атабы? Ар бир нерсени Алла Тааланын буйругу менен болунат. Бул дүйнөдө Алланын буйругу жок, бир дарактан бир жалбырак өз алдынча түшө албайт, урматтуу бир тууган. Ошо Аллах тагдырыбызда кылып аткан нерсеге дайыма Алла Таалам кылдыбы, артында жакшылык бар деп ишенели. Алла Таала бир нерсени кылганда туура эмес нерсе кылбайт. Алла Таала жаңылыш нерсени кылбайт деп толук ишенели. Алла Тааладан ошондо береке чакырган болобуз. Алла Тааланын нусраты, Алла Тааланын жардамы, Алла Тааланын периштелерибизди, тегерегибизди ошол учурда курчайт. Алла субханала таала ар бирибизди тагдырга ыраазы болгон инсандардын катарында кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.